Алейкум. Орхан Инандыны таанайсыздарбы? Тааныбыз. Кечээ Түрк бийлиги анын Турцияда экенин айтып чыкты. Ошол эле учурда биздин укук коргоо органдары ал боюнча эч кандай маалыматыбыз жок деп билдирип келишти. Бул боюнча оюңуз кандай? Бул боюнча оюбуз, значит, бизде маалымат жок. Алардын спецслужбасы урдап кетти да, биздин бандиттерге акча берди, урдап кетти да. Урдап кетүү катары баалайсыз. Башка не? Же секретный соглашение болуп өткөрүп берди. Башка не? Сен мен бул кыргыздын гражданствосын алган экен, бул туура эмес. Кыргыздын гражданствосы бар биздин гражданинер да, бербеш керек болчу. Орхан Инанды Кыргызстандын жараны болгондуктан Садыр Жапаров аны коргош керек болчу. Эмне үчүн ал Турцияга урдап кетишти жана аны коргошу керек болчу негизинен. Алып кеткен туура эмес болуп калды. Кыргыз бийлиги чыгарбаш керек болчу. Ал Кыргызстан жараны болгон. Ошо жаранды бар болсо деле ал жака мыйзамсыз түрдө алып кетип калган туура эмес болуп калды деп эсептейм. Орхан Инандыны таанайсызбы? Орхан Инандыны. Жок, тааныбайм. Орхан Инандыны таанайсызбы? Жок, тааныбайт экен. Жок, тааныбайм. Орхан Инан? Турецкий посол, наверное, да? Паспортта жазылып турат го. Тиги паспорттун ээси республика тарабынан коргоого алынат деп. Ошо сөз мындай мамлекет тарабынан сатынчылык болуп калды болот эгер мамлекеттин тиешеси болсо. А эгер тиешеси жок болсо мамлекеттин ОДКБ тарабынан неме көрүп сотко же санкцияга киргизип посолдорун чыгарып анын немеге через ОДКБны санкция киргизиш керек. Кыргызстан жаранын ошентип алып кетип калгандай бул кантип акызы бар Турциянын. Колубузда далил болбогондон кийин бирөөнү күнөөлөш деле кыйын го дейм. Орхан Инандыны таанайсызбы? Мен мындай тааныбайт экен, муну окуп жүрөм да. Ал негизи Кыргызстандын жараны го. Анда турциялыктар аны алып кетип калышты го. Бүчкө салды эле. Демек туура эмес. Туура эмес.